Саламатсыңарбы, балдарым? Саламатсызбы! Азаматтар, балдарым, оң колубузду жүрөгүбүзгө алып, Кыргыз Республикасынын гимнин ырдайбыз. Ак мөңгүлү Аска солur dağlar, eğilsin canı beni baralar. Sansız kılıp ağıt olsun vergendim, saktap geldi bizden ata babalar. Ağlaydır Kırgız el, azatlıktın yolunda. Örgündeler ösöper, ösaklığın kolunda. Азаматтар, колду түшүрөбүз. Балдар, айлана чөйрөнү карагылачы. Кандай кооз, кандай керемет. Азыр кайсы мезгил? Күз мезгили силерге жагабы? Күз мезгили канча айдан турат? Кайсыл айлар? Сентябрь, ноябрь. Эми ушул айларды кыргызча аталышын билесиңерби? Аягона, 9-дун айы, 7-нин айы. Азаматсыңар. Эми бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Бири-бирибизге карап жылмаялычы. Кана, бири-бирибизге карап жылмаябыз. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Силер мени жакшы көрөсүңөрбү? Жылмаялы. Маанайыңар кандай? Жакшыбы? Сабагыбыздын темасы ырыс алды ынтымак. Сабагыбыздын максаты мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, бөбөктөрдүн адабий тилде үйрөнүүгө шарт түзүү, жаш муундарды улуттук баалуулуктар менен тарбиялоо, ата-энелердин балдарга болгон камкордугун күчөтүү, балдарды китеп окууга дарбиялоо, улуттук баалуулуктарыбыздан Бурана мунарасы жөнүндө айтып көрсөтүп берүү, ачык асман астында китеп окуу, ырыс алды ынтымак жомогунун маанисине түшүнөбүз, ролдоштуруп аткарабыз, макал лакаптарды айтабыз, жомоктордун жандырмагын табабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз мазмундуу, түшүнүктүү болуш үчүн силер мага жардам бересиңерби? Бизге жардамга биздин апаларыбыз да келген, алар азыр келип кошулат. Анда бүгүн силерге Айпери жеңер кыскача баяндама айтып берет. Балдар, кана баарыбыз шырдакка олтуралы. Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсызбы! Менин атым Айпери. Эми мага көңүл бургула. Мен силерге Бурана мунарасы жөнүндө кыскача баяндама берейин. Бурана мунарасы Чүй өрөөнүндөгү Токмок шаарынан 15 километр түштүк батышында Дөңарык айылында жайгашкан. Биздин заманга чейин 10-11 кылымдарда курулган. Бийиктиги 14 метр. Ичинде жогору карай буралган тепкичтери бар. Бурананын тарыхы күчтүү бир хан болот. Ал хан төлгөөчүлөрдү чакырып, жалгыз кызынын келечеги жөнүндө айтып берүүсүн суранат. Ошондо бир төлгөөчү ханга: "Ханым, кызыңыз 18-ге толгондо каракурттун уусунан каза болот" деп айтышат. Хан кызын сактоо үчүн бийик мунара курдурат. Эми бийик жерге каракурт келбес деп жүргөндө кызы 18-ге толот. Ошол күнү Ак сарайдын кызматкери хандын кызына мөмө жемиштерди алып барат. Ал мөмө жемиштердин ичинен каракурт чыгып, хандын кызын чагып алат. Ошол күндөн баштап мунара хандын кызынын күмбөзүнө айланат. Илгери бир акылман карыянын 9 уулу болуптур. Бирок балдар атасынын айткан акылын укпай, ар кимиси өз бетинче жүрүп, чоңу кичинесин сабап, кичинеси чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Бир күнү атасы балдарынын кылыгын ойлоп,
терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң карыя тоого барып, үйүнө чоң тутам табылгы жыгачын көтөрүп келет. Анан балдарынын баарын чогултуп алып, "Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына бул табылгы ушул тобу менен сындырып көргүлөчү" деп байланган тутамды карматты. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынашты. Боолаган табылганы эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып отуруп калышты. Карыя табылган боосун чечип, "Эми бирден сындырып көргүлө" деди. Балдары бирден табылганы ошол замат эле чарт-чурт сындырып салышты. Алар сындырганына мактанышып, жыргаап калышты. Ушул жерде да "сен мен" деп айтыша кетип жатышты. Күчтүүлөрү күчү жогун чыга коюп кыр көрсөтүп турушту. Эми абышка балдарын отургузуп алып нускалуу сөз баштады. "Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болдум. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман деген силерди жанагы жалгыз табылгыдай чарт-чурт сындырып коюп кете берет. Ал эми бооланган табылгыдай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл силерди эч ким майтара да албайт." Мынаны көрдүңөр го. Турмуш деле ушундай. Силер канчалык бирдиктүү болсоңор, ошончолук зоболоңор көтөрүлөт. Ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Менин айтаарым ушул, балдарым. Эсиңер болсо, айтканымды угуп калгыла, деп карыя сөзүн бүтөрөт. Көп узабай карыя кайтыш болот. Балдар атасынын айткандарын эстеп, акылга келип, бирдиктүү оокат кылышат. Касташкан душманын жеңип, артык дүйнөсү болсо бейбечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калган экен. Ынтымактуу болгула. Баарыңардын бир туугандай болуп, ынтымактуу болгула. Отур, кана балдарым, өттүк. Жакшылап отур, малда сокунуп. Жакшылап отур.
Көрдүңөрбү кандай? Bir-birden emetkende sınıp kaldı ya. Buna düşman ırşıdı. Çok emetseniz sınır almadınlar mı? Bari ıntımakta olsunlar, şunday. Hiç kim tiye almaydı. Балдар, жомок жактыбы? Достук, ынтымак, биримдик жөнүндө билген макалдарыңарды айтып бергилечи мага. Эржан? Ырыс ынтымактуулукту жочот. Алдыдагы току нагала, аттагы току инеме? Билимди миңди жыгат, билимсиз бирди жыгат. Билимди миңди көрөт, билимсиз бирди көрөт. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы ул көктөгү жылдыз. Досуң миң болсо да аз, душманың бирөө болсо да көп. Улук болсоң кичик болсоң жатык бол. Бешикте баган бек боорун ким билет? Жакшы бала асмандагы жылдыз, жакшы кыз жакадагы кундуз. Кыз коркок кол батыр. Эмгек кылсаң жашында дөөлөт кетпейт башыңнан. Атасы ыйлаган бир тоот, апасы ыйлаган элине жагат. Кызды үйдө кыл жатпайт, келинди үйдө күл жатпайт. Жакшы бала элпек, жаман бала тентек. Силер китеп окуганды үйрөнүп жатасыңар. Алипе китебиңерден жаттаган ырларыңарды айтып бергилечи мага. Катуу. Жамгыр. Жамгыр жаап күз келди, жалбырактар күлөр, сары кызыл жалбырак бутузга үйүлөр. Эгер келдеси, аккан суу булгага, суу сыйраган зор болор, суу кордогон кор болор. Азаматсыңар, эми силерге мен табышмак айтайын. Таба аласыңарбы? Кыдыр ата, таш койдум, кызыл өгүздү бош койдум. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген. Ой азаматтар, суюк болсо суу, ысытса буу, чурулдаса чуу, учса куу, көтөрсө туу. Биздин ата-бабаларыбыз урпактарына аскасы булут жамынган кооз тоолорду, дүйнөдө теңдеши жок жаратылышты, булактарды, көлдөрдү, дарыяларды асырап жана нукура кооздуктан мурас калтырышты. Ушундай бейиштей жерибизде төрөлгөнүбүзгө сыймыктанабыз. Көздүн карегиндей сактайбыз. Элибиздин баалуулуктарын таанып билебиз. Ыза кылба кичүүнү, рахмат айткын улууга, ыркырашпай үндөгүн ынтымактуу болууга.